Барыңыздарга салам, мен атым Луиза, каналыма кош келипсиздер. Бүгүнкү видеодо мен жөн гана ойлорум менен бөлүшөйүн дедим. Анткени мен 5 ай мурун университетти аяктап, официалдуу түрдө, расмий түрдө 1 айдан мурун колума диплом тийди. Бүгүнкү күнүм жалда башталды. Анткени бүгүн дипломду алып келдик. Даяр болду деп 1 ай мурун жазышкан. Ошондон бери бизге негизи азыр диплом анчалык эле кереги жок болгондуктан шашылбай эле алып кеттик. Экинчи аракетибиз алып кеткенге, анткени мурункусунда кеч келгенибиз үчүн бербей койушкан. Ошо азыр отурам. Сүйүктүү универдин району. Жаштыгыбыз 4 жылыбыз ушул жерде өттү. Ему там сколько подарков положили? Знаешь? Мы пришли забрать диплом. Биз дипломубузду алдык. Бул кыргыз тилдеги Кыргызстандын диплому, а бул болсо түрк тилдеги Түркия мамлекетинин диплому. Ошентип азыр колумда 2 диплом, Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринин дипломдору. Мен болсо Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин кол менен байланыш жана реклама бөлүмүн аяктадым. Чынын айтсам, 5 жыл аябат өтүп кетти. Биринчи жылыбыз карантинге туура келип, биз 1 жылыбыз үйдө эле билинбестен өтүп кетти. Андан кийин 4 жыл ичинде мени сонун адамдар курчады, өзүмдү кандай болсом ошондой алып жүрө ала турган, дайыма мени колдогон жана аларды көрүп мен көп нерсеге шыктанып, алардан көп нерсе үйрөндүм десем болот. Менин группамда аябай күчтүү, кыйын кыздар, балдар окуган. Алардын ар бири өзүнчө бир дүйнө, алар менен таанышып сүйлөшкөндө ушунчалык ой жүгүртүң кеңейип, ар кандай адамдар тааныганыңа сүйүнөсүң. Чоң ыраазычылыгым Манас университетинин жалпы жамаатына бизди бөпөлөп эң сонун студенттик шарттарды түзүп берип, ошондой эле өз кесибинин мыктылары болгон биздин агайым эжелерибиз, ар бир сабагыбыз кызыктуу болчу. 4 жыл ичинде кээде жакшы окуп, кээде окубай коюп дегендей ар кандай учурлар болду, бирок жалпысынан мага өзүмдүн сферамда керектүү болгон базалык билимди эң жакшы деңгээлде үйрөтүштү, сабак беришти. Азыр сиз университет студенти болсоңуз, анда сизге кеңештерим чөйрөңүздү тандаңыз, жакшы адамдар менен өзүңүздү курчанга аракет кылыңыз, өзүңүздүн факультетиңиздин ичиндеги билимди жакшы өздөштүрүңүз, андан сырткары кошумча тил үйрөнүңүз. Чөйрөңүз өзүңүздүн группалаштарыңыз менен чектелип калбасын, университеттеги башка факультеттерге дагы аралашканга аракет кылыңыз, анткени бул сиздин келечектеги чоң ресурсуңуз болот. Кичинекей Кыргызстанда, негизи эле дүйнө жүзүндө баары бир ошол адамдар, тааныштар керек болот. Оюңуз ок, досторуңуз менен көңүл ачуу менен бирге билимди дагы унутпай, экөөнү бирдей алып кеткенге аракет кылыңыз. Окуп бүтүп, колго диплом тийгенден кийин көп адамдардын эң негизги тандоосу бул албетте жумуш. Жумуш таап, коомдо өзүң орнуңду таап дегендей. Бирок бүтүрүүчүлөрдүн көбү окуп бүткөндөн кийин ошол нерсеге жетпей, бир аз өзүн жоготуп, стресске калышы мүмкүн. Мен балким жумушум болгон үчүн бул этап сезилбей жумшак өтүп кетти. Мен өзүмдүн тажрыйбама таянып бир аз кеңеш айтып кетсем, анда негизи эле мен 1-курстан бери дайыма жакы каникулдарда жана окуу учурунда иштөөгө аракет кылгам. Өзүмдүн сферамда болбосо дагы, мен билимим боюнча болбосо дагы, бирок ошол жакта үйрөнгөн нерселеримди колдоно турган жумуштарда иштедим. Ар бир жумушта тил үйрөнүп, адамдар менен иштегенди үйрөндүм десем болот. Ошентип окуп бүткөнгө чейин мен өзүмдүн 2-3 тармакта тажрыйбам болуп, жана кайсыл тармак мага туура келет, кайсыл жакта мен өзүмдүн күчтүү тараптарымды билген билимимди колдоно алам деген суроолорго жооп табып, азыр жумуш тандоодо дагы мага оңоюраак болот. Анткени негизи эле жумуш издөөдө жана табууда эң кыйын нерсе бул өзүңө мындай мен ушул ишти кылып кете алам деген ишеничтин жок болушу. Көп кандай бир тоскоолдук болот. Бирок айткым келген нерсе, эч бир жумушта сизди толугу менен техникалык билимиңиз же негизи эле академиялык билимиңиз сиздин башка нерсеңиз болбойт. Көбүнчө жумуштун ичинде коллегалар менен
туура баарлаша билүү, ийкемдүүлүк, өз мындай жоопкерчилик деген адамдык сапаттарыңыз көбүрөөк фактор ойнойт. Бир вакансияга ошол билими тарабынан бирдей болсо дагы бирок адамдык сапаттары көбүрөөк туура келген адамды тандашат. Ал эми ошол компаниянын ишинде жумушту кандай кылышты ар бир жаңы жерге барганда алардын системасы боюнча жаңыдан үйрөнүп аласыз. Бул көп деле убакыт албайт. Ошондуктан окуу учурунда ар кайсы сферада иштеп көрүүгө аракет кылыңыз. Бул сизге өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө, шартыңызга туура келген сонун бир жумушту тапканга мүмкүндүк берет. Жана жумуштун баардыгы башында кыйын болот. Ошого эч коркпостон биринчи кадамды кылыңыз. Экинчи, үчүнчү кадамдар биринчи кадамдан кийин болот. Алдыга умтулуп, жашоого ачык болуп, жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачык болуп, өзүңүздүн жаңы этаптарыңызга коркпостон кадам таштаңыз. Аягында бардык ойлорумду жалпылап кетким келген нерсе, эгер студент болсоңуз, убагыңызды туура пайдаланыңыз, тил үйрөнүңүз, жакшы адамдар менен таанышып, чөйрөңүздү сапатына көңүл буруңуз. Жакшы адамдар менен жүрсөңүз, ошолордон жакшы нерселерди үйрөнөсүз. Андан кийин өзүңүздүн адистигиңиз боюнча жакшы билим алып, андан тышкары да көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Окуу учурунда жумуштан коркпой, иштеп көрүңүз. Ар кандай тармактарда балоңузга тийген диплом бул сиздин жашоодогу өсүшүңүздүн бир тепкичи, маанилүү, бирок эң негизгиси эмес. Бардык нерсени түшүнө турган бакалаврдык классификацияңыз сизди бир тармакка байлап койбошу керек. Анткени бул жакта калган билимиңизди жаңы бир сферада дайыма колдонууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Өзүңүзгө жакшы кам көрүп, физикалык жана менталдык чаңыңыздарга дагы көбүрөөк убакыт бөлүңүздөр. Анткени дени сак адамда дайыма дени сак ойлор чыгат. Каналга катталганды унутпай, эгер жакса лайк басып, жана өз оюңуздарды бөлүшүп кетиңиздер. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.